Баарыңыздарга салам достор. Эгер сиз мени угуп же бул видеону көрүп жаткан болсоңуз, анда бүгүн англис тилин үйрөнүү үчүн 3 ыкманы өздөштүрөсүздөр. Балким ал ыкманы силер билесиздер же уккандырсыздар, бирок колдонбой жүрөсүз. Анда бүгүн аны колдонуу үчүн мен жалпылап маалымат берген аракет кылам достор. Негизи тил үйрөнүүгө кадам жасаганыңыз бул сиздин чечкиндүүлүгүңүздү, акылдуулугуңузду, аракетчилдигиңизди тастыктап турат. Анда эмесе баштадык. Биринчи ыкма бул китеп, жомок, кино жана ырлар. Китептерге токтоло турган болсок, сизге маани маңызы тааныш, оор эмес китептерди окуңуз. Эгерде окуганды билбесеңиз, анда мен сизге жөн гана жомок, кинолорду көрүүнү сунуштаймын. Жомоктордон Синдрелла бизге тааныш болгон. Белоснежка, 7 гномов. Ушул сыяктуу мультиктерди көрүңүз. Анткени андагы образдар, каармандар, сөздөр бизге тааныш. Сөзсүз түрдө көрүп жаткан киноңуз жана жомокторуңуз субтитр менен болсун достор. Андагы сизге жаңы сөздөрдү, фразаларды жазып, котормосун жазып отуруңуз. Сизде мындай суроо пайда болду беле, эмне үчүн биз ырларды бат жаттайбыз? Ал эми именно жатта деп берген материалды жаттоодо кыйналабыз. Анткени ырларды биз маанисин билебиз. Мисалы, ыр сүйүү жөнүндө болуп атса, биз сүйүүбүздө болгон көз ирмемдерди, убакыттарды элестетебиз, анын ичине түшүп жаттайбыз. Ошон үчүн жаттап аткан нерсеңизди, жаттап аткан маалыматтын сөзсүз түрдө маани маңызын билиңиз, аны сөзсүз түрдө котормосун билиңиз достор. Ал эми ошо кино, жомокторду көрүп жаткан учурда жөн отурбай суу ичип отуруңуз. Анткени суу кан айланууну жакшыртып, баш мээнин иштешине жардам берип, эске тутумду жакшыртат экен достор. Демек, экинчи ыкмага кадам таштайбыз. Экинчи ыкма бул стикерлер, жазуулар. Бул эмне деген? Мисалы үчүн биз үйдө күнүнө минимум 1000 шаг жасайбыз. Уктоочу бөлмөгө 10 жолу, ашканага 10 жолу, коридорго 10 жолу, эшикке 10 жолу кирип чыгабыз. Бирок кирип чыгып биз эч нерсе албайбыз, жөн гана жумуш жасайбыз. Ошону пайдалуу кылыш үчүн биз кандай методду колдонобуз? Мисалы үчүн сиз гүлгө суу куйганды турасыз, элестетиңиз. Гүл идишиңиздин сыртында ачык түстөгү кагазда flower деп жазылып турат, гүл деп. Демек, сиз гүлгө суу куюу менен сиз андагы кагазга көзүңүз урунат, андагы сөздү жаттайсыз. Flower бул деген гүл экен деп эсиңизге сактап жаттайсыз. Экинчи буюмга барганга чейин. Ошондой эле башка буюмдардын баарын сыртына ошентип жазып коюңуз. Мисалы үчүн, уктоочу бөлмөңүзгө, кроватька жазып коюңуз, керебетке bed. Bed это керебет. I want to sleep. Мен уктагым келип атат. This is my bed. Бул менин керебетим деп. Мына ушундай жалпылап айтканда үйүңүздө болгон буюмдардын баарын англисче аталыштарын жазып кайталаңыз. Үчүнчү ыкма бул практика, баарлашуу достор. Мен айтып өткөн жогорудагы биринчи жана экинчи ыкманы эффективдүү кыла турган, байланыштыра турган метод бул практика. Ушул экөөнү үйрөнгөндөн кийин, сөздөрдү үйрөнгөндөн кийин, ошол сөздөрдү туура колдонуш үчүн сизде баарлаша турган адам болуш керек. Сиздин досуңузбу, апаңызбы, эжеңизби, эжекеңизби, ким болсо дагы. Эгерде жакшы, эффективдүү болот, ал таанышыңыз англис тилдүү адам болсо. Мындайча айтканда, чет жакта жашаган, англис тилдүү адам болсо, андан да жакшы болот достор. Мына ушундай 3 ыкманы айтып өттүм жогоруда. Тилди негизи ар ким ар кандай максатта окуйт экен достор, үйрөнөт экен. Бирөө чет жакка чыгып иштеш үчүн, бирөө чет жакта окуш үчүн, кимдир бирөө жакшы жумушка орношуу үчүн, кимдир бирөө балдарынын сабагына жардам бериш үчүн, кимдир бирөө жөн гана өзү үчүн үйрөнөт экен. Сиздин биринчи максатыңыз кандай, ошону аныктап алыңыз. Эмне максатта үйрөнүп жатасыз? Жана мен мынча убакыттын ичинде ушул максатыма жетишим керек деген план коюңуз. Күнүнө 24 сааттын 30 мүнөтүн ошол максатыңызга бөлүңүз. 30 мүнөт кечирээк уктаңыз же 30 мүнөт эртерээк туруңуз достор. Убактым жок деген бул жалкоо адамдын сөзү. Бүгүнкү сиздин кадамыңыз эртеңки сиздин келечегиңиз.